Assalamu alaikum, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен эмгектенип жаткан, күнүн ысыгынан пляж издеп аткан, кайга барышты билип аткан мен бир туугандарым амансыздарбы? Күн чындыгында 40 градуска чейин ысык болуп, мээ кайнаткан дам болуп атат чындыгында. Бүгүн мына эс алуу борбордобуз дагы. Жазы менен эми эс алуу борборду сурагандар аябай көп болот. Былтырдан тартып кеткенбиз, аябай көп бир туугандар келип, азыркыга чейин эс алып кетип жатыпсыздар. Балык тутуп, балык пиширип, тууган уруктар менен келип, кой союп, аш кылып дегендей, шашлык кылып ушундай эс алып кеткенге детский площадкалар менен ушундай кооз жер бар. Метро Медведковадан алыс эмес жерге жайгашкан. Бүгүнкү видеодо толук маалымат беребиз. Койлор дагы бар. Союп жеп кетсеңиздер. Мына Кубаныч ажыны билесиздер. Агабыз, ассаламу алейкум. Ажакатынсызбы? Жакшыбы? Жакшыбы? Былтыр тарткан аябай жанагы болду эле. Просмотр катуу кетип, азыркыга чейин азыр такси агаларыбыз азыр кетти. Катуу реклама болду чындыгында. Бүгүн быйыл дагы эми кызматка даярсызбы? Эл менен амандашып, полноценно түшүндүрөлүк. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Силерге кызмат кылайлы деп дагы ушу жайкы эс алуу борборун ачканбыз иншалла. Бул жерде бизде эң главный кой. Бизден козу, кочкор, ошо шырбаздарды алышат туугандары. Бүгүн да келип кетишти. Бизде ушу шырбаздарды, койлорду каалаган бир туугандар менен, достор менен, такси группалар, кандай үй бүлөсү, кандай гана жамаат болбосун келишип, отурушуп, эс алып кетип бул жерденчи. Волейболдон ойносо болот. Бул жерде волейбол площадкасы бар. Анан бул жерде балык кармаса болот. Бекерби? Балык бекер. Пишип жесе болот сразу. Болот, бир 2-3 жөнү пиширип алып жеп кетсе болот. Анан кийин бир челек алып кете албайт дейм анчалыкчы. Бир 2 жөн билесизби, деле интересно, деле эс алып, мен эс алдырганы келип, айтып койгон жакшы. Калган келип, ушу кайрмагы менен, өздөрүнүн кайрмагы менен, бизде кайрмак жок. Өздөрүнүн кайрмактары менен келип, тутуп, эс алып отуруп, мындай. Билесизби, ошо эс алганы келип алып чыгып бир 2 жөнү жесе деле урсап беребиз. Балык, карас балыктар бар буякта. Бара. Өткөндө балдар келип, кармашып, аябай жырган. Сатсыңдан көрүп атам мен элдерге жана. Бул жерде аябай көп мындай. Анан бул жерде меселерди тааныштырып өтөйлү, мына порядка көрсөтүп, кандай болот. Макул, бисмилlah. Туугандар, бул жерге 50 адамга чейин адамдар батат бул жерге. Бул жерде, мисалы карасаңыздар, бул жерге 50 адам отурат. Күн ысып кете турган болсо, короче, мыяктан столдар алып, мына салкын жерге алып отурса деле уруксат беребиз да. Бияка делечи. Анан бул жерге жаш балдарын кое берсе, мына детский площадка ойноп, каршелери бар, отуруп, кеңире неме кетсе болот да. Балдарын кое берип коет, өздөрү эс алып, калаган тамагы, каласа шашлык кылат, каласа курдак, каласа плов, калаган тамактарын кылып жесе. Бизден көбүнчө адамдар келип кой алышат. Кээ бир туугандар чалса биз кой албайлы, өзүбүз этибиз менен барайлы, же башка тамактарды пиширип жеп кетсек боло, уруксат береби депчи. Конечно, уруксат беребиз да. Казан табак кандай болот ал? Ал бул жерде мындай бир тууган. Бизде казан, очок, мангал, отун берилет. Анан чыны беребиз. Шорпа ичкенге кесе беребиз. Анан кийин калган буюмдарыны өздөрү одноразовый посуда алып келип, же үйдөн алып келишип, иштетишип, мусорго ташлаган мусор калган өзүнүн керектүү буюмдарын үйүнө алып кетсе болот. Анан биз айда алып берем, күн алып берем дебейм менчи. Барын бар деле айтайлы, казан, очок, мангал, отун беребиз. Анан кийин бир 20-30-40 тай чыным бар, кесе шорпа ичкенге. Ошону бере алабыз бизчи. Тыйыны канча болот? Тыйыны 50 адамдыкы 20 000. Bir күнгө, а? Bir күнгө. Saat эртең менен saat 8-де келеби, 7-де келеби, saat кечки saat 10-10:30 акыркысы ошол убакытча отуруп кесе уруксат бул жердечи. Бул көл туугандар жыттанбайт экен. Мен айтып коеюн, сасык көл деген туруп калган көл да, суу кирип чыкпайт ошого эле. Атак жыттанбайт, таза эле көл экен. Анан жазып жүрбөңүздөр. Азыр мен пляжга дагы барып тартабыз, ал жактан айтабыз, бул жак кебей негизи эле чөмүлүп кетсеңиздерден болот. Ошол жактан көргөзөбүз. Бул жакты иштерине бир көрсөтүп коелу бир туугандарга, Эми бул жака 20 адамдык месте табыз бул жерчи. Мына келип тарсаңыз бир тууган. Келиңиз бир тууган. Колонка бар турбайбы? Бул жерге 20 адамдык месте табыз. Бул жерде колонка бар. Колонка бир туугандар бийлейбиз деген бир туугандар болсо, эми көңүл ачып, туулган күн башка болуп калат, көңүл ачабыз деген эс алгандар через Bluetooth улап алышып, калаган бийини. Анан бул жерде мындай да, бекериле. Анан дагы бир туугандар айткан, өздөрү келишип, аккордеон көтөрүп келишет. Анан кийин комузун, гитарасын көтөрүп келип отуруп, ырдашып, кеңире отуруп кетсе болот да. Биз ушуну суббота барышына күндөрү келишип, өздөрүнүн эме көтөрүп келет, ырдашып, эч кимге тийишпейт. Сонунда аябай жакшы шарттарчы бул жерде, ошондой жактары да бар. Бул жер 20 адамдык болду. Могу жерде мынакей мангалыбыз бар. Ар бирине бирден каласа мангал беребиз. Койду ушул жерде сойсо болобу? Жок, койду тияктан союп келиш керек да. Дайыр этап келиш керек, байкачы. 2 километрге аралык. Аралык 2 километр эле. Анан менде казан,
очок берилет бул жердечи. Суу кеңири бияктачы. Суу крантан чыгат, кеңири аябайчы баягычы. Бул жерден казандар, очоктор келишип, пышырып каласы шорпа. Бизде көп эле мындай шорпону сагынганда келип бүгүндө шорпа кылып мына шорпа ичип кетти. Бирөөсүнө курдак кылышты, калган буякта шашылык кылышты. Эки коюп таксисттер келип, такси бурдондар келип не кылды? Жеп кетишти. Азыр чыгып буякта көп постоянно келем дегендер болсо, кичине түшүнүп бересизби? Конечно. Постоянно клиенттерге скидка кылабыз дайым. А так Москвалар Кыргызбайдан келген болсо дан кичине скидка кылган аракет кылабыз иншалла. Деп келгендер. Могу жерде бүгүн отуруп кетишти. 10 адам деген место азыр 12 адам отуруп кетишти. Ана могу жерде кирсең бир таган буякта чайник бар мына кече. Ысык чай ичем дегенде эми улуулар сурайт экен ысык чай ичебиз деп мына. Кифал коюп беребиз. Чайнегибиз бар. Ошо келип чайын ичип беморал отуруп кетсе болот. Анан кийин наркы домикчи. Тиякта 3 адамдык эле эмес дачы берчи. 3 адам дейм да бери 6 адам. А могу жерде мына волейболдун площадка. Бекер, мына платный эмес. Бар экен да? Парковка кеңири. 2 километрдей бери келгенде мына бул жерде пляж бар экен. Эс алууну калагандар, чөмүлүүнү калагандар болсо, бул жерден домиктерди алып, улагабыздан кой союп жеп, ушул жерден шашлык, шорпо кылып, эс алып, киринип мына күндүн ысыгында жыргап ойносоңуздар болот экен. Мына айтканда. Бул балалар канча болуп калат? Балалары бизден көбүнчө сурайт да, бизден клиенттер пунктондар сурайт да. Бизде чөмүлсөк болобу, чөмүлгөндө место барбы депчи. Чөмүлгөндө место ачтык мынакей. Була жакта мына көл бир чагылдырып койгон көлдү, мындай бир чагылдырып койгон экен, карачы мындай. Сырттан бир чагылдырып койгон көлдүчү. Эми көл да бул жерчи, анан кийин ажеке анамна дебесин, анан кийин буякта эми чөмүлгөн адамдар келишет, чөмүлгөндө ачкан жокпуз деп. Буякта ачылып дары болгон жерчи, эми силерге тартылып атабыз бул жердечи. Мына бизде бир туугандар ушу уландысы, бул жерде мына адамдар келип, бизден кой алышып, өздөрүн деле эт менен деле келип, мына домиктерге келип отурушуп, мына бул жерде деле мисалы үчүн мына жерде 15 адам батат. 15 адам примерно 6000 же 5000ге беребиз буну. Скидка кылып беребиз. Күлөшөбүз да баасынычы. Анан манча деп айтпайбыз бунучу. Элдерге мындай ыңгайлуу элечи, мына бул жерге келишип, бизден койду алышып, шашлык кылышып, шорпо кылышып, казан, очок, мангал бул жерде кадимдей берилет. Ушул жерден шашлык, шорпо, курдак, аш, калган тамагын кылып, беморал ойноп, отурушуп, мына кыргыз бир туугандарыбыз. Домик бар эми азыр. Бул жерде бир общий итого 14 домик бар. 14 домик бар. 14 домик бар. Еще палаткалар бар. Эде 6 адам, 5 адам келаткан болсо, мына палаткалар беребиз. Ошол жерде мына пластмасса столдар бар, ошолорго отурушуп, батпай калса, ошондой келип аз адам болсо, ошого отурушат да. Анан 10 адам болсо, адам көп болсо, мына домиктер беребиз. Анан день рождения, туган күндөр өткөрсөк, чоң немебиз дагы бар могу жердечи. Канча адамдык эми? Ал жакта 50 адамдык местабызчы. 50 адамдан аз бир туугандар келишип, мына волейбол ойношат, туган күн башларын өткөрүшөт аз бул жердечи. Бизикилер эс алып ойноп атышат азыр. Могу жерде мисалы үчүн мангалын коюшуп, очогун коюшуп, калаган тамагын пиширип кетет. Анан бул жерде калаган эс алып атты, мына эс алуу борбор да мыначы. Зона отдыха мындай айтканда, кыргызча айткандачы. Ошол эс алып, ушул кеңири келишип, отуруп кетсе болот. Бул жерде баягы айтканыңыздай эле казан, очок, мангал берилет. Адам башына примерно 500 айланып калат бир туугандар. Бул жер меники эмес, мен сатып алган эмесмин. Кыргызстанда болсо экен, мен бекер эле мындай конок чакырып үйгө адыр болсо, жайлы болсо, келип отуруп кетет. Бул жер эми Россия экен, бир арендага ошондой неме болгон үчүн ценалар ушундай баа. Бир туугандар ыңгайлуу эле баары келишип, отуруп келишип, рахматын айтышып, келип кеткендер дагы досторун чакырышып, кийинки жумага, кийинки айларга келишип, отуруп кетет бул жерде. Баары жакшы, алхамдулилла. Негизи эле келип жуунам дегендерге деле бекер эле негизи. Бекер эле келип отуруп, жанагы кылып снимать этмесе, уже алып платный болуп, багабызга чаласыздар. Анан чөмүлүп кетебиз десе деле, уже адрес айтабыз, келе бересиздер. Бизге чалат, бисмилла келип, чөмүлүп кете берсин бул жердечи. Суга түшүп, эс алып. Туугандар, койлор дагы бар экен, караңыздарчы. Койдун чоңу дагы бар экен, куйруктуусу, жашыраак, чаканыраак мындай шырбаз десеңиздер, шырбаздар дагы бар экен. Тандамайга койлор түшүп беребиз дейт. Болушунча арзандатуу менен берем дейт. Андыктан чалып байланышыңыздар. Улака, эчкилер дагы бар деп айтты. Толук маалыматты эми өзү менен сүйлөшүп аласыздар. Пляждын адресин мен комментарийга жөн эле коюп койдум. Барып, жуунуп кетсеңиздер да болот экен. Эс алуучу болсоңуздар, мынакей контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Достордун группаларына жетип түшсүн. Көрүшкөнчө Москвадан да эмнелерди тартып берелик. Комментарий жаза кетиңиздер. Лайктан басып, каналга катталып коюңуздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.